Адам үчүн ден соолук баарынан маанилүү. Мындан улам бүгүн Баткен шаарында жугуштуу эмес оорулардын алдын алууга багытталган өзүңдүн кан басымыңды белип ал акциясы башталды. Бул демилге 3 күн бою шаардык автобекеттин ичинде, Калкты тейлөө борборунун имаратында жана облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун алдында өткөрүлүүдө. Акцияда акысыз кан басымыңызды ченетип, дарыгерден кеңеш алсаңыз болот. Анткени жарандар көп учурда өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карап, жугуштуу эмес оорулар тагыраагы өнөкөт оорулары, жүрөк кан тамыр, рак, өпкө жана кант диабети ооруларынын пайда болушуна анчейин маани беришпейт. Бул акциянын максаты атталган оорулардын тобокелдик факторлорун жеткирүү менен алдын алуу аракетин түшүндүрүү болуп эсептелет. Жүрөк кан тамыр оорулары дүйнө жүзү боюнча өлүмдүн жана майыптыктын башкы себеби деп айтылып келет. Ал эми Кыргызстанда оорудан улам каза тапкандардын 50%-ын дал ушул жүрөк кан тамыр ооруларынан көз жумкандар түзөт. Бүгүнкү күндө 18 жаштан жогорку жарандардын ар бири 2 же 3-үчүсү кан басым оорусу менен жапа чегип келет. Мындан улам эң натыйжалуу жолу катары да дарыгерлердин кеңешин алып, ар убакта көзөмөлдө болуу. Аныктоо жүргүзгөн учурда элдерибиз көп эле өзүнүн кан басымын билишет экен. Дарыларын ичкендерибиз бар экен, ичпеген жүргөндөрүбүз бар экен. Кошумча маалыматтарды берип атабыз дагы элдер үчүн. Элдер ыраазы болуп кетип атышат. Ушул текшергендерибиздин арасынан эч кимиси бир текшерилбей калдымы деген инсан чыккан жок да. Бизди ошол жагы сүйүндүрдү.